Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн сабакта силер менен мен Абдылда Калмырзаев атындагы номер 20 орто мектебинин информатика мугалими Айсыркулова Данакан болмокчумун. Бүгүнкү сабактын темасы глобалдык тармак жөнүндө түшүнүк. Сабагыбыздын максаты тармактар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Тармактардын бири-биринен айырмачылыгын билесиңер. Компьютерлер тармак боюнча кантип байланышаарын билесиңер. Балдар, өткөн сабакта силер бүткүл дүйнөлүк интернет тармагы деген теманы түшүнгөнсүңөр. Демек, бүгүнкү күндө компьютер тармактарынын дүйнөлүк системасы бар экенин билгенсиңер. Алар аркылуу планетанын эң алыскы бурчтары менен байланышса болот экен. Бул система интернет деп аталат. Тармактын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Аймактык берилиши боюнча. Локалдык тармак, аймактык тармак, региондук тармак. Локалдык тармак адатта бир имаратта жайгашкан жана башка мекемеге тиешелүү. Локалдык тутум компьютерлерди, принтерлерди, сканерлерди, белги берүү тутумдарын кайтаруу, өрт өчүрүү жана башка бириктирүүгө мүмкүндүк берет. Мындан сырткары, мындай тармакта диск мейкиндигине, файлдарга, корпоративдик маалымат базасына биргелешип кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, локалдык тармак 1 километрге чейинки аралыкта жайгашкан компьютерлерди бириктирет. Ал эми аймактык тармак бир шаардын, бир айылдын, бир райондун ичиндеги компьютерлерди байланыштырган тармак болуп эсептелинет. Региондук тармак мисалы областтык, өлкө компьютерлеринин байланышы. Бир областтын ичинде, бир республиканын ичинде байланышкан кандайдыр регионду байланыштырган тармак болуп эсептелинет. Эми азыр болсо глобалдык тармак жөнүндө түшүнүп алабыз. Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютердик тармак деп аталат. Компьютердик тармактардын бир түрү глобалдык тармак болуп эсептелет. Глобалдык тармак деп эмнени айтабыз? Глобалдык тармактар өздөрүнө көптөгөн локалдык тармактарды, ошондой эле локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди бириктирет. Глобалдык тармактардын масштабтары чектелген эмес, аймактан баштап бүткүл дүйнөнү камтыйт. Глобалдык компьютердик тармак телекоммуникациялык тармак деп аталат. Глобалдуу тармак бири-биринен географиялык жактан алыс абалда жайгашкан, ар кайсы шаарлардагы, аймактардагы жана өлкөлөрдөгү компьютерлерди бириктирет. Глобалдык тармактардын масштабтары чектелбейт. Белгилүү аймактан баштап бүткүл дүйнөнү камтыйт. Дүйнөлүк интернет тармагынын каркасы кубаттуулугу күчтүү пост компьютерлерден турат. Алар күнү-түнү тынымсыз маалымат алмашууну камсыздайт. Пост компьютерлер телефон, оптикалык була, кабель жана зымсыз каналдар менен өз ара байланышта болот. Пост деген сөз кожоюн дегенди билдирет. Эми балдар, силер глобалдык тармак жөнүндө түшүнүп алып алдыңар. Эми силерге үйгө тапшырма. Төмөндөгү суроолорго жооп таап, дептериңерге жазгыла. Биринчи, компьютердик тармак деген эмне? Экинчи, компьютердик тармак канча түргө бөлүнөт жана кандай деп аталат? Үчүнчү, глобалдык тармак деген эмне? Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта болгула балдар.